Мен эркин микрофон болгондо тиги сенин сөзүн укканча мэрден опять эле хейтер, 30-тан 40-ка чейинки эр албаган шерменделер хейтер болуп жазбай эле болачы. Ичиңе сенин кара жылан кирсин, ичиңе сенин кара жылан кирсин. Ичиме эзилип калды имиш. Келесі болсоң эзилип калат да. Анан экинчиден ошол эле хейтерлер, эркек хейтерлер 30-тан 40-ка чейинки. Колунан эчтеке нерсе келбеген, таланттары жок. Анан ошон үчүн мен окугум келбейт. Прямой эфирден айла жок алдыма чыгып атат, окулуп атат. Атак мындай аркасынан кубалап издеп окубайм. Аныкын айтып атпайм, хейтерлер, пейлиңерди, ниетиңерди оңдогула. Силер канчалык жек көрүп, деп ичим деп ичиңди тырмаганың менен, талантты өчүрө албайсыңар. Голосду өчүрө албайсыңар. Мен любой голосду келтирип салам. Өткөндө көрүңөр, Корнелюктун голосун келтирип атып салдым. Шатуновду келтириши вообще высшее искусство, Седая ножку келтирдим. Жок дей албайсыңар, везде по всем интернету гуляет. Кырытты өчүрө албайсыңар менде. Интернет, колунда интернет жерге чапсасаң да өчпөйт. Ырдай берем, мен чыга берет да. Андыктан ошол мен итогой сөзүм эмне, могу карантинден кыргыз эл аман эсен чыгалы, башыбыз түгөл, боорубуз бүтүн чыгалы, оорубайлы, ооруп калгандар айыгалы, элде жакшылык болсун, тез бүтсүн карантин, бизден тез кетсин ушу жаман аттуу балекет оору. Ошол анан тиги элибизде бепилдик болсун, өсүп өнүгүү болсун. Анан көрдүңөр мына бир ай отуруп калып түрмөнүн эмне экенин түшүндүңөр, үй түрмө экенин, эмне экенин. Мен 5 жылдан бери отурам бул акыбалда, колония поселения үй түрмө, 5 жылдан бери. Анан мен нервим күчтүү, эрким күчтүү, өзүм күчтүү адам үчүн чыдап келатам. Чыдабагандар тире көрүп атасыңар. Балдарын былчылдата салып, бири менен мушташып, терезеден секирип, өлүп, ушул атасыңар. Анан антпегиле. Значит, слабыйсыңар силер, антисеңер. Менде күчтүү болбойсуңар. 5 жылдан бери мына ушул акыбалда келатам. Силер бир ай көргөн акыбалды, домашний арест, мен 5 жылдан бери келатам. Так что көчүңөрдү кысып жөн отургула. Жөн отур деген отурула, бирге.